Өтүп бараткан дүйшөмбү күнгү 11 канал менен кошо сереп салыңыз. Мен Айгерим Жаныкул, кыскачалар тууралуу. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммитине байланыштуу калаада коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бул арада саммитке катыша тургандыктарын ырасташкан чет элдик конокторду тосууга Бишкек камынууда. Баткен шаарынын тургуну Чактүштө 4 гүл каналына куйган чоң каналда агып бараткан бир кызды куткарып калса, Украина менен Орусиянын араздашуусу күчөдү. Петр Порошенко Кремлдин аттуу башты чиновниктерин кара тизмеге киргизди. Ушуга кечиңиздер менен кеңирээк баяндоо өтөлү. Чет элдик меймандар тосууга камынып жаткан адегенде Бишкектеги саммит тууралуу Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммитине байланыштуу калаада коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Эми 30 октябрда киргизилген мындай эреже 8 ноябрга чейин уланат. Андан улам жол кыймылына чектөө киргизилери да эскертилди. Бул арада Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн бардык премьер-министрлери саммитке катыша тургандыктарын ырасташкан. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү өткөргөн бүгүнкү маалымат жыйында белгилүү болгондой, жыйында Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагентаев, Дмитрий Медведев, Кытай өкмөт башчысы Ли Кэцян, Тажикстандан болсо Расул Зода жана Өзбекстандын атынан премьер-министринин биринчи орун басары Рустам Азизов катышмай болду. Муну менен катар байкоочу өлкөлөр Оогандстан, Пакистан, Иран, Индия, Белоруссия, Монголия, мындан тышкары Бириккен Улуттар уюму, КМШ, Азиядагы өз ара аракеттер жана иченим чаралары боюнча кеңеши менен катчылыктары сыяктуу эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышаары белгилүү болду. Эми азыркы убакта бизге келе тургандай Казак Республикасынын премьер-министри келе тургандай болду. Кытай Республикасынын премьер-министри келе тургандай болду. Россия Федерациясынын премьер-министри келе тургандай болду. Таджикистан Республикасынын премьер-министри, анан Өзбекстан Республикасынын биринчи премьер-министринин биринчи өкүл башчысы келе турган болду. Баткен шаарынын тургуну Абдисаттар Садыков бүгүн Чактүштө 4 гүл каналында агып бараткан кызды куткарып алды. Абдисаттар Садыков кыргыз-тажик чек арасына жакын Баткендин Ортобоз айылында салынып жаткан бала бакчанын курулушун көргөнү бараткан райондук тиешелүү мекеме ишканаларынын жетекчилеринен турган топтун арасында болгон. Алар жолдо баратканда чек арага жакын жерде сууга агып бараткан кызды көрүп калышкан. Ал Украина менен Орусиянын араздашуусу уламдан улам тереңдеп бараткан өңдө. Президент Петр Порошенко Кремлге карата дагы жаңы санкцияларды кабыл алуу боюнча буйрукка кол коюп, чечилүү документ бүгүн 31 октябрдан баштап күчүнө кирди. Алсак Украинанын кара тизмесине кирген юридикалык компаниялардын саны 300гө жакындаса, орусиялык министрлерден баштап депутат, бизнесмендерге чейинки адамдардын саны 300дөн ашат. Алардын катарында алсак коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Рашид Нургалиев, вице-премьер Дмитрий Рогозин, Михаил Фратков, Владимир Жириновский дагы бар. Очейин Орус мамлекеттик банктарынын капитал базарларына кирбеши сыяктуу санкция чечимдери чыгарылган болчу. Киев болсо өлкөнүн түштүк чыгышында жүздөгөн адамдын каны төгүлгөн окуялардын артында Москва турат десе, өз кезегинде Орусия болуп жаткан окуяларды элдик көтөрүлүш, ал эми Украин күчтөрүнүн атайын операциясын жазалоочу операциялар деп атап жатат. Эми көңүлүңүздөрдү Грузияга бурам. Бул өлкөдө парламенттик шайлоонун экинчи айланпасы жыйынтыкталып, 30 октябрда Грузияда 150 орундуу парламенттин калган 73 оруну шайлоонун экинчи айланпасы өттү. Бул ирет добуш берүүлөр өткөндө талапкерлер 50%дан көп добуш жыйнай албаган бир мандаттуу аймактарда өттү. 8 октябрда өткөн шайлоодо Грузиянын кыялы добуштардын 48,68%ын жыйнап алдыга чыкса, экинчи орунду 27% Бириккен улуттук кыймыл партиясы алган. Жалпысынан Грузин парламентинде 77 депутат партиялык тизим аркылуу шайланат. Ал эми 73 депутат бир мандаттуу аймактар аркылуу келишет. Грузин кыймылы партиясы шайлоолордо 113 орунга ээ болууну көздөдө. Эгер алардын бул максаты ишке ашса, конституциялык өзгөртүүлөрдү өткөрүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Грузин кыялы башкы атаандашы мурдагы президент Михаил Саакашвили негиздеген Бириккен улуттук кыймылы. Одан алыстабаңыз берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө. Акталанын тургундары көмүргө байланыштуу нааразычылыгын кече дагы улантты. Алар Кантемир Жолдошбаевга таандыкталган Сардар компаниясына каршы чыгышууда. Эми Тажикстан коңшуларын суусуз калтыргысы келбейт. Мындай сөзүн Эмомали Рахмон Рогун ГЭСинин платинасын куруу иштеринин башталышына карата өткөн иш-чарада белгиледи. Эми адам укуктары арналган эл аралык бир дүйнө Кыргызстандагы даректүү тасмалардын фестивали старт алды. Толугураак баяндоо өтөм.
Ал эми коңшубуз Тажикстанда болсо Рогун КЭСинин плотинасын куруу иштери башталды. Буга байланыштуу салтанаттуу иш-чарада президент Эмомали Рахмон сөз сүйлөп жатып, Душанбе коңшуларын эч убакта сулуусуз калтырбасын белгиледи. 335 метр бийиктикте курулуп жаткан бул объект дүйнөдөгү эң бийик плотиналардын бири болот деп пландалууда. Эмомали Рахмондун тажик эли кылымдардан бери кошуналары менен тынчтыкта жашап келатат. Бул салтты улантышыбыз керек деп айтканын анын администрациясы тажик, орус, өзбек, кытай жана англис тилдерине таратты. Плотинанын курулушу үчүн Вахш дарыясынын нугу өзгөртүлөт. Рогун КЭСин куруу менен тажик бийлиги 2019-жылдан тарта өлкөдө ондогон чакан жана ири өнөр жай ишканаларын ачып, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүнү көздөдү. Кайрадан Кыргызстандагы жаңылыктардан тактап айтканда Нарындын Акталар районунда көмүргө байланыштуу нааразычылык акциясы 2 күн бою уланып, Баетов айылынын борборунда дагы 200гө чамалуу адам чогулду. Алар бийликтен турук көмүр кенин иштетүү укугун кайрадан Кенчстрой компаниясына берүүнү талап кылды. Себеби чогулгандардын айтымында жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Камчур Жолдошбаевга таандыкталган Сардар компаниясынын айынан Акталар районундагы 2000ден ашык түтүндүн жарымынын көбү көмүрсүз калууда. Митингчилердин кабарлашынча, бул ишкана техниканын эскилигине жана жолдун начардыгына байланыштуу көмүр казып алууну токтотконун жарыялаган. Буга чейин аталган компания Акталаанын көмүрү менен 100% камсыз кылып келген. Жергиликтүү тургундарга 1 тоннасы 2,5 миң сомдон сатылчу. Эми алар кара кече жана башка жактан сатып ала турган болсо, тоннасы 5 миң сомдон айланар айтылууда. Митингчилердин белгилешинче, ага чейин турукта көмүр казып жаткан Кенчстрой ишканасына лицензия, мыйзам салынган. Буга анын жетекчиси Кылыч Исамамбетовдун былтыр парламенттик шайлоодо Атамекен партиясынан талапкер болгону себеп. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү болсо 11 каналына аталган окуя боюнча мындай түшүндүрмө беришти. Элдер жанагы сарма фирмасы элге камсыз кылуу аз болуп калды, толук жетпей калды. Мурунку Кенчстройдун лицензиясын баштан этим деп чыгып атат элдин талабы. Ал жигит мындай кылса да 1 жылга акчаны көмүрдү кантип берип 6 айга элге жараша кылчу да. Буякта Сардарга барасың, акчасын аласың да. Баягы 3 жылдан бери биз иштебеске 3 жылдан ашты. Карызга бере албай атат да. Накталай акча берет атат. Анан эми берди элдин жанагы ылдыйкы катманы ала албай атат да. Башка кабарлардан парламентте контрацепт каражаттары үчүн бюджеттен акча бөлүнүшү керек деген сунуш айтылды. Социал-демократтар фракциясынан депутат Осмонбек Артыкбаевдин айтымында азыркы заманда зарыл болуп жаткан андай дарыларга болгон эсеп 2017-жылдын бюджетинен бекитилүүсү керек. Осмонбек мырза, мунун себептерин кененирээк түшүндүрүп берүү үчүн 11 каналына келди. Куш келипсиз. Мына айтсаңыз, сиз бойго болтурбоо боюнча каражат биринчи кезекте бекерли элге таратылышы керек деп жатасыз. Бул боюнча ошол камсыздоонун кандай жолун көрүп жатасыз? Негизинен бойго бүтүрбөө маселеси бул ден соолук менен байланыштуу. Кээ бир биздин аялдарга бойго бүтүрүү анын ден соолугуна өмүрүнө коркунуч келтириш мүмкүн. Ар кандай ушул медициналык себептин негизинен да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө булар врачтардын, докторлордун көз амалында болуш керек. Булар ошол өзлөрүнүн ушул маселесин пландаштырыш керек. Ошондой адамдардын саны биздин бүгүнкү статистика менен алганда 95 миңден ашык аял ушундай учетто турат. Жанагы ошол коркунучтуу списокто да. Булардын ден соолугуна байланыштуу, мисалы үчүн кант оорусу менен ооругандар, же болбосо жанагы дагы бир башка себептер бар, мындай жугуштуу оорулар бар. Ошон үчүн булар сөзсүз түрдө өзүн өзүн сакташ керек. Анын үчүн жанагы ошол жыныстык сактоо контрацептив керек да. Муну алардын алганга, сатып алганга колунда акчалары аз. Ошого байланыштуу ушуга чейин бул маселе донорлордун жардам берген сырткы донорлордун эсебинен жабылып келген. Бирок бул программа 2015-жылы бүтүп, эми мындан ары мамлекет өзү бул маселени чечиш керек. Эми ушул адамдарды бир 20%га чейин ошол контрацептивдер менен камсыз кылыш үчүн бул бюджеттен $88,000, негизинен $88,000 акча керек да. Ошону мисалы үчүн медициналык себептерден
коркунучу бар адамдарды контрацептив менен камсыз кылуу үчүн $44,000 акча келсе, фонддун эсебинен $5,000, эми калгандары мына ошол Минздравдын эсебинен бул маселе чечилиш керек да. Ушул маселелерди чечүүнү мен азыр мамлекеттин алдына коюп атам. Себеби дегенде бул биздин адамдардын жанагы өзгөчө аял заттарынын төрө убагында, пландаштыруу убагында алдын ала жанагы кокустарды болтурбай коюш үчүн сөзсүз түрдө булар өзүн ошол караш керек. Ушу менен байланыштуу маселе. Осмонбек мырза, сиз эмне үчүн бул маселени көтөрүп жатканыңыз дагы да болсо түшүнүксүз болуп жатат да. Мына сиз айтып жатасыз, 900дөн ашык аял ошо өлкөдө төрөгөнгө болбой турган медициналык жактан чектөө коюлган деп мына ошол айымдарга. Бирок мындай каражаттарды бекер таратуунун кандай ырмасы бар? Мен жогорку айткандан кийин айткан сыяктуу бул мамлекет бул маселени чечиш керек. Биринчиден бюджеттен акча алып келип бөлүп берип ошол бул контрацептивдерди бекер таратуу жолун издеш керек. Бул бир. Экинчиден бул бизнес структуралар менен чогуу ушуларды арзан түрдө өлкөгө алып келүү жолун чечиш керек. Үчүнчүдөн донорлор менен биргеликте иш жүргүзүп, ошо донорлордун жардамын улантылуу маселесин дагы талкуулап караш керек. Ушул 3 багыт боюнча анан эң башкысы түшүндүрүү иштери жүргүзүп, бул багыттар боюнча ошол аялдар менен иш жүрүш керек. Бул адамдардын, аялдардын ден соолугун сактап калышын, өмүрүнө зыян келтирбегөсү менен байланыштуу. Осмонбек мырза, менимче бул маселени көтөрүп чыккандан соң, менимче ошол Кыргызстандагы демографиялык коркунучтар туурасында дагы маалыматыңыз бар болсо керек. Сурайын дегеним, багы жакыр жашаган, анан кедейчилик деген тема дайыма ошол демографиялык темага келгенде алдыңкы орунда турчу да. Кандай сиздин баамыңызда азыркы учурда ошо рейтинг өзгөрүлгөн бекен же болбосо башкача бир өзгөрүүлөр болдубу? Негизинен Кыргызстандын демографиялык неге демография боюнча Кыргызстандын көрсөткүчтөрү бүгүнкү күндө жакшы деңгээлде жүрүп атат. Негизинен биздин эл көбөйүп атат, бирок ошолордун сапатына биз көңүл бурушубуз керек. Төрөгөн балдар мисалы үчүн толук тамак аш менен камсыз болуш керек, витаминдер менен камсыз болуш керек. Ошондо ал толук жарам болуп чоңоет да. Анан билимдүү болуш керек, ушул шартын түзүп бериш керек. Тарбия маселесине көңүл бура турган атайын социалдык программалар иштеп чыгылып, ушул үй-бүлөнү колдоо багыттуу атайын мамлекеттик иш жүрүш керек. Рахмат сизге, Осмонбек мырза. 11 каналында парламент депутаты социал-демократтар партиясынын мүчөсү Осмонбек Артыкбаев болду. Берип улантабыз. Ал эми адам укуктарына арналган эл аралык бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалардын фестивали быйыл 31 октябрда башталып 4 ноябрга чейин уланары белгилүү болду. Ачылыш салтанаты болсо бүгүн Бишкектеги Манас кинотеатрында өттү. Фестиваль бул жылы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары парламенттик кызматташтыгы анан дагы институт бюросунун 25 жылдыгына арналууда. Адам укуктарын урматтоого чакырган фестивалдын алкагында чет элдик жана Кыргызстандан тартылган 19 фильм сынак багытында көрсөтүлөт. 3 тасма болсо сынактан тышкары тартууланат экен. Бүгүнкү 10 жылдык юбилей менен куттуктайм фестивалдын биздин жарандарды жана кыргызстандыктарды. Анткени бул фестиваль 25 жылдык эгемендүүлүгүнө биздин мамлекеттин арналган жана ошондо дагы Орто Азия чөлкөмүндө өзүнчө духу, өзүнчө бир статусу бар Кыргызстандын. Анткени жарандар ушунчалык азаттыкты жана өнүгүү жолуна түшкөнгө аракеттерди жасап жана жасайбыз деп келатышат да. Ошон үчүн барыңыздарды ушул фестиваль менен куттуктайбыз жана эртең саат 9-дан 6-га чейин программалар болот. Келип, көрүп, баарлашып жана досторду таап жана ошол эле көйгөйлүү мындай бир турмушта болгон тоскоолдуктарды чогуу жеңип кеткенге аракеттерди жасаш керек. 31 октябрь мына ушундай кабарлар менен эсте калды. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Аты-жөнүм Айгерим Жаныкул. Жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан дагы окуп туруңуз. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.